Саламатсыңарбы? 5-В жана Г классынын окуучулары. Кандайсыңар? Эс алуу күндөрүн кандай өткөрдүңөр? Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы, балдар? Азыр силер менен кыргыз тили сабагы окуу куралдарыбызды даярдап, алтын эрежелерди сактап, бүгүнкү сабакка көңүл бурабыз, балдар. Балдар, эсиңерде болсо биз өткөн сабакта кесиптер жөнүндө сөз кылганбыз. Кесиптерге Ч мүчөсү уланат деп, балдар? Демек, көңүл бурабыз, балдар. Ыр, Ч бул жерде өзгөрбөйдү, бичи, сүрөтчү, тигүүчү, ашпозчу, жазуучу. Сатуучу болуп, кесиптерге Ч мүчөсү уланып жазылат экен, балдар. Демек, биз бүгүнкү темабызда дагы ошол эле Ч мүчөсү жөнүндө сөз кылат экенбиз. Дептерибизге жазуу үчүн 7-нин айынын 16-сы, балдар. Ар бир кесип ардактуу 13-чү көнүгүүнү карайбыз, балдар. Бул жерде, балдар, көп чекиттердин ордуна сөздөрдү коюп, өз оюңарды жазгыла дейт. Силер Кыргызстанда эң керектүү кесип кайсы деп ойлойсуңар? Мисалы үчүн, мен ойлойм, Кыргызстанда эң керектүү кесип бул дарыгер, ушул сыяктуу кылып жазасыңар. Макулбу? Келгиле, балдар. Андан кийин бир кесип ээсине, мисалы үчүн, мен өткөн сабакта көп балдардан уктум, ырчы болом дегендер көп болду. Ырчы кесибине кластер түзөлү, балдар. Муну Черновекте иштейбиз. Андан кийин тапшырма, балдар. Тапшырма 14-чү көнүгүү. 14-чү көнүгүүдө карасаңар, бизге суроолор берилген. 4 суроо берилген. Мына ошол 4 суроого жоопторду жазгыла. Балдар, дал ушундай кылып тапшырмаларды аткарып, мага жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.